Кемпир-абадтан табылган коркунучтуу жансыз дененин жаңы жагдайлары тарады. Бул дагы кээ бирки балдарга сабак. Кемпирдин балдары карабай койгондугу үчүн ал 17-кабаттан боюн тыштап каза болду. Окуя Россиянын Новосибирск шаарында катталган. Нурлан Орунтаев опурулганын качан токтотот, эл менен каяша айтыша кетти. Ушулар жамышы жаңылыктар түрмөгү. Видеонун астында видео караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыр жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Кемпир-абадтан табылган жансыз денеге таандык кийимдер. Ош облусунун милициясы Кемпир-абад суу сактагычынын жээгинен табылган белгисиз эркек кишинин сөөгү боюнча маалымат берди. Маркумдун баш бөлүгү денесинен болжол менен 600 метр алыстыкта жаткан. Милиция башы кандай жагдайда денеден ажыраганын соттук медициналык экспертиза аныктай турганын билдирди. Алдын ала маалымат боюнча жансыз дене сууда бир канча убакыт жаткан болушу мүмкүн. Маркумдун бою 160-165 сантиметр экени, кара спорттук жемпир, жашыл футболка, кара спорттук шым жана жашыл түстөгү спорттук бут кийим кийип жүргөнү айтылды. Милициянын өздүгүн аныктоо үчүн жарандардан маалымат болсо кабарлоону өтүндү. Биз эл менен жүрүп онча күндөн беричи. Ben sizlerge dağır yol aytam, kuruluş işleri birinci günü başkalar. Sizler devlet kuruluştan uşul üyde alıp atkanda, sotsialin üy dep, mындай çalgansыңар. Ben аны түшүнүп турам. Анда bizde мамлекеттик ипотекалык компания деген жок эле. Сиздер бул үйдү алып атканда мен да жок болчумун. Биякта кандай көзөмөл болгон мен да билбейм. Биз мынакей бүгүнкү күндө ушул тупиковый ситуацияга келип калганыбыз үчүн ошол себептен мамлекет тарабынан бийлик иши башталган. Туурабы? Бирок ошол эле учурда Devlet Kuruluş Компаниясы мен сиздерге ачык эле айтам, бул полностью банкрот болгон компания болгон. Биз буга мындайча айтканда министрликтин же мамлекеттин мындайча айтканда азыркы күндө күнөөсү жок. Курулушту бүтүрүш үчүн, сиздердин квартираңыздарды бериш үчүн мен сиздерге дайыр жолу айтам, договордун баарын пересмотр кылабыз. Мен азыр канча пайызга жана канча суммага өсүп кетерин мен айта албайм. Бирок бүгүнкү күндөгү мурунку түзүлгөн 4 жыл мурун түзүлгөн баа менен бүгүнкү баанын башка. 4 жыл мурун мисал катары ошол эле темир 30 сом турчу. Бүгүнкү күндө 70 сом турат. Ошол себептен биз договорлорду кайра пересмотр кылабыз, урматтуу агам туугандар. Бул ачууччундук, мен сиздерде тигиндей кылып беребиз же мындай кылып беребиз деп алдабайм. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Мен жакшы болом. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6-чы операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10.000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Баардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Баардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч.